Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин төрагасы Эрк Орозбаев баштаган уюм мүчөлөрү Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Калкагар айылдык орто мектебинде мектептер аралык акыл сааты интеллектуалдык оюнун өткөрүштү. Аталган оюнга Тоң районундагы 10дон ашык мектептер катышкан. Бүгүнкү оюнду уюштуруп берген жаш күчтөрү коомуна абдан ыраазычылык билдирем. Бул ушундай оюндар өлкөбүздө көп уюштурулуп өтүп турса экен. Биз айылыбызга ошондой өзүбүздүн мектебибизге жеңиш менен кайтып жатканыбызга терең кубанычтабыз. Оюндун жүрүшү окуучуларга эле эмес, жалпы мугалимдерге да аябай таасирин тийгизген. Андагы оюндун максаты Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрүүгө аз да болсо салым кошуу менен окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси акыл сааты интеллектуалдуу оюнун 2 жылдан бери Бишкек шаарынын билимдүү студенттери менен биргеликте алып барып келет. Гүлнур Кайрыбек кызы, Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин кабарчысы. Саламатта туруңуздар.